Жашыл экономика боюнча дүйнөлүк рейтингдин 2014 жылкы көрсөткүчүндө Кыргызстан 178 өлкөнүн ичинен 125 орунда. Бул рейтингдеги алдыңкы ондукта Батыш Европа өлкөлөрү болуп, алардын арасында 4-чү позицияны ээлеп Сингапур кошулган. Европалык Союзда 51 гигаватт электр энергияны күндүн нурунан алышат. Ал эми 9-чу орунду ээлеген Швеция таштандылардын 96%-ын утилизация кылат. Айтмакчы, Кыргызстандын борбору Бишкектин четиндеги таштанды свалкада уштапта 100 миллион тонна таштанды топтогон. Капитал бүгүн жашыл экономика темасына кайрылып, таштандыларды башкаруу ыкмалары жөнүндө айтып берет. Европанын кайра куруу жана өнүгүү банкы Бишкектин таштанды маселесин чечүү үчүн 22 миллион евро бөлөт. Бул келишимге жакын күндөрү ЭБР менен Бишкек мэриясы кол койду. Бул каражаттын жарымы грант, калганы кредит түрүндө берилет. Акча 3 транш менен бөлүнүп, алгач таштанды контейнерлери, атайын техника сатып алынат. Кийинки этапта азыркы таштанды полигон рекультивация болуп, таштандыларды сорттоо линиялары курулат. Соңунда таштандыны тазалоо жана башкаруу жеке колго өтөт. Бул долбоордун ишке ашуусу боюнча капиталдын суроолоруна Бишкек мэри Кубанычбек Кулматов жооп берди. Мы по нашей модели, которую мы сегодня выработали, если ранее свалка только утилизировала, сегодня она будет главным оператором по мусору. И для мэрии не важно, кто привез. И кто привез мусор, он не будет платить за этот мусор. Потому что для компании, которая будет перерабатывать этот мусор, это в будущем тот товар, который он продаст. И пускай вот совместная деятельность свалки с компаниями, они будут построены так, что это чистый бизнес. И надо научиться не из муниципалитета тянуть деньги, то, что мы сегодня делаем, а именно этот бизнес, который он должен приносить прибыль компании от их деятельности. Что они дают городу. Поэтому мы перестраиваем всю бизнес-модель. Бишкек мэриясы таштанды тазалоо үчүн шаардыктардан алынган төлөмдү 50%га көтөргөн жатат. Азыркы тарифтер киши башына 15 сом болсо, кымбаттагандан кийин 22 сом 50 тыйын болуп калат. Тарифтерди көтөрүү муктаждыгын мэрия таштандыны өз убагында тазалоого техниканын жетпей жатканы менен негиздөөдө. Бирок бул эми таштанды проблемасынын же образдап айтканда айсбергдин чокусу гана. Бишкек шаарынан күнүнө 1000 тоннага чейин мусор чыгат. Эгер Бишкектин калкы миллион десек, анда ар бирибиз күнүнө бери дегенде 1 килограмм таштанды таштайбыз. Таштанды алгач биздин үйдөгү офистеги таштанды челекке түшүп, ал топтолгон соң көчөдөгү таштанды бактарга жеткиребиз. Анан ал таштанды убагында тазаланбайт деп мэрияга доомат коебуз. Эмне болсо да тазалыктын кызматкерлери анын баарын тазалап, унаага салып, шаардын сыртындагы свалкага жеткирет. Свалкада болсо штабта 100 миллион тонна таштанды топтолгон. Булардын ичинен эң эле көбү жана көйгөйлүүсү желим баштыктар. Айтмакчы, бир желим баштыктын чирип жок болушу үчүн 1000 жылга чейин убакыт талап кылынат. Ал эми желим бөтөркөлөр 450 жылда чирийт. Салыштырмалуу булгары бут кийим 25 жылда чирип жок болот. Тамекинин калдыгы 10-12 жылда. Тетрапак же сүт сок куйулган кутулар 5 жылда. Кагаз баштыктар болсо 1 айда чирип жок болот. Дүйнөлүк тажрыйбада бул проблеманын чечүүнүн жолдору эч эле табылган. Өнүккөн өлкөлөрдө элдер таштандыны кагазын өзүнчө, желимин өзүнчө кылып сорттоп, анан алар кайра иштетилет. Иштетилбей тургандары утилизация болот. Кыргызстанда деле желим бөтөлкөлөрдү, кагаздарды ал турсун, машинанын дөңгөлөктөрүн кайра иштеткен чакан цехтер бар. Мисалга, макулатуранын 1 килосун акчалай сатсаңыз 6 сомдон, товарга алмаштырсаңыз 10 сомдон. Желим бөтөлкөлөрдү болсо килограммын 6 сомдон өткөрсөңүз болот. Бирок кыргызстандыктар азырынча таштанды сорттогонду үйрөнө элек. Анын үстүнө сорттогон күндө деле анын баары кайра эле шаардык свалка түшөт. Анткени шаарда таштандылар үчүн бир түптүү гана бактар бар. Бирок бул маселени качан өкмөт чечет деп карап олтурбай, таштандыга болгон мамилени өзүнөн баштагандагы кыргызстандыктар бар. Борбор Азиядагы Америка университетинин студенти 17 жашар Алмаз өз окуган жерде студенттердин артынан таштандыларды сорттоп, волонтерлук кызмат кылат. Айтмакчы, Алмаз жакынкы күндөрү Түштүк Кореяга 1 семестр окуп келүү үчүн жөнөп жатат. Жана ал жактан корейлердин таштанды тазалоо тажрыйбасын үйрөнүп келет. Бул жумуштун эч оорчулугу деле жок. Эң негизгиси колдонулган мусорду туура жакка чышташ керек, ушуну эле эстен чыгарбаш керек да. Биз баягы коланы или легенданы или чайды ичип бүткөндөн кийин аны могул коробкага чышташ керек. Белги көрсөтүп тургандай. Бирок кола ичинде калып калбаш керек, түбүндө суу болбош керек. Баклажка мына мунун ичинде кичине суу калып турат. Бул жарабайт да. Желательно баарын ичип бүтүп чышташ керек. Себеби кайра иштетип аткан учурда тоскоолдуктарды жаратат да. Белгини карап эле кантип жазылып тартылып турса ошондой чышташыбыз керек. Өзүңүздөр көрсөтүп аткандай влажный салфетка, анан туалетный бумага, өтө кир кагаздарды чыштаганга болбойт. Мусорларда бизге баалуулугу жок көрүнгөн менен анда баалуу нерселер абдан көп да, аны кайра иштетсек бизге жаратылышты коргоо үчүн эмес, пайда алып келүү жагы дагы бар да. Бизди чет элдиктер көрүп алып кээде таң калышат да, силер
акча жок десеңер, көчөдө акчаңар чачылып жатат турбайбы, ошолорду колдонсоңор пайдалуу болмокта, эмне үчүн колдонбойсуңар деп таң калышат да бизге. Анан үйдөн дагы аракет кылып көрдүм ушул мусорларды сорттоп ыргытуу принцибин колдонууну. Бирок биздин өзүмдүн эле туугандарым, өзүмдүн эле үйүбүздү арендага алган, ижарага алган адамдар сорттогондон аябай ээринишет экен, аябай жалкоолонушат экен дагы. Мен карап аткан малда, өзүм көзөмөл жүргүзүп атканда бөлүп ачты, пластикти өзүнчө ыргытып, кагазды өзүнчө ыргытып, анан айнек шишелерди өзүнчө ыргытып ачты. Анан мен окуум башталып кетип калгандан кийин, бир айдан кийин барсам, баягы мусорлар аралашкан, кир бойдон эч ким мусорларды бөлүштүрбөй эле башаламан таштап калыштыр да. Ошо көзөмөл болбосо биздин адамдар өз алдынчалыкка көнүшө элек экен, аны көндүрүш дагы аябай кыйын экен да. Анан ошентип азыр мусор менин үйүмдө дагы сорттолбой калды. Мен бул университетте бизнес башкаруу бөлүмүндө окуйм. Себеби бизнес жаатын иш алып барууга абдан жагат. Жана өзүмдү арт тараптагы бизнесмен катары көрөм келечекте. Анан ошол бизнестердин бири мусорду кайта иштетүү болчу. Азырынча мен эч нерсе баштай элекмин, бирок изилдөөлөрдүн үстүндө болуп жатам. Жөн эле кагаз менен эле пластикти иштетип кой эмес, ал эми жанагы иштетүүнү, татаал иштетүүнү талап кылган заводдорду куруш керек деп эсептейм да. Себеби биздин ар бирөөбүздүн телефонубузда болгон батарейка жөнөкөй эле батарейка көрүнгөн менен, бирок ал жерде ташталса абдан оор металлдарды бөлүп чыгарат. Ал эми оор металлдар биздин организмибизге кирип, жанагындай рак ооруларын, айыкпас ооруларды алып келип атпайбы? Вот ошондой болбош үчүн бизде жогорку деңгээлдеги технологиядагы заводдор керек дейм да. Анан мага окшогон волонтерлор күндө 5-күн сайын жолугуп, ушул коробкаларды алып, ичин тазалап, туура эмес ыргытылган мусорларды бөлүштүрүп, мисалы бул бияка чыштаганга болбойт, муну бияка чышташ керек. Булар сразу центральный мусорный свалкага кетет. Себеби бул кружкаларды азырынча биздин компаниялар переработка кылганга мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн биз буларды ыргытууга аргасыздан болуп атабыз да. Бирок мисалы монун пластигин алып койсок болот да. Себеби бул жакка жалаң пластиктин, бул коробка пластиктерди чытай турсак болот. Ал эми баягы эле студент профессорлордун убактысы жок ушуну бөлгөнгө. Алар ар кандай эле чыта болуп кетип калышат да. Ошо биздин максатыбыз ошо адамдарга үйрөтүү болуп атат да. Туура мусорду туура коробкага таштоо. Анан ушул менен биз колдонулган мусорларды, таштандыларды кайта эле иштетип, кайта эле колдонсок деген максат менен ушул иш-чараларды биз алып барабыз да. Анан биздин тилегибиз боюнча ушул биздин тажрыйбаны башка университеттер, башка мамлекеттик же мамлекеттик эмес уюмдар өзлөрүнүн коомдорунда колдонушса абдан жакшы болмок го дейм да. Биз көп адамдардын түйшүгүн жеңилдетмекпиз. Себеби даяр бөлүштүрүлгөн мусорларды иштетүү абдан ыңгайлуу, убакытты жана күчтүү жана ресурстарды үнөмдөйт деп ишенебиз. Өзүңүздөр көргөндөй биякта жалаң кагаздар, дагы стакан туура эмес. Жада калса момундай пластиктерди чытаганга болбойт. Пластиктердин баары бияка кетиш керек. Буну бияка, буну бияка. Айтмакчы, Алмаз окууга бара турган Түштүк Кореяда таштандыны сорттобой ыргыта турган болсо, жашаган районуна жараша $300 чейин айыппул төлөшөт. Деги эле таштандыны тазалоо жана аны кайра иштетүү боюнча Корея үлгүлүү өлкөлөрдүн алдыңкы сабында. 2012 жылдан баштап бул өлкө тамак аш калдыктарын азайтуу үчүн мындай таштандылардын түрүнө төлөм киргизген. Ошондой эле кореялыктар кайра иштетилбей турган таштандыларды таштаган үчүн дагы акча төлөшөт. Деги эле бул өлкөдө ашыкча таштанды чыгарган үчүн айыппул төлөйсүң. Белгилей кетсек, мындай система бир эле Түштүк Кореяда эмес, өнүккөн өлкөлөрдүн көбүндө иштейт. Катуу таштандылардан сырткары экологияга олуттуу зыян келтирген бул канализациялык агындылар. Арыкча Ысык көлдүн жээгиндеги эс алуу жайлар, Бишкектин четиндеги көп сандаган жаңы конуштар борбордук канализацияга кошулбастан аң казып коюп эле агындылардын баары жерге сиңет. Өнүккөн өлкөлөрдө болсо агындылар биологиялык тазалоодон өтүп, сугат иштерине, ошондой эле техникалык максатта колдонулат. Кыргызстанда дагы мындай тазалоо системаларын орноткон бир канча компаниялар бар. Данное сооружение называется биоклинер чешского производства. Она сможет очистить сточные воды, стоки, отходы 200 человек.
но при этом занимает очень компактную территорию. Отсутствие каких-либо запахов. Ну, вот вы сейчас ведете интервью, как можете тоже, да, почувствовать, что такого зловония или запаха нет. Барус эле Венеция шаарын билебиз, ал шаар сууда турат да. Анан мени таң калтырган маселе өзү деңиздин үстүндө турган шаар, калкы Бишкектин бир жарымысы болот. Бирок мени бир эле суроо түшөлтү да, ошол жана агынды суулар каяка кетет. Булар мисалы бизде го жер бар, кыргызча аңды кастырып эле тиги сууну кое берип эми көрбөйсүң да. А тиякта эч кандай беките албайсың. Анан мен аябай таң калганым, алар ошо жана заманбап сууну кайра тазалоо системасын ушунчалык жакшы коюшкан экен. Ошол эле жана мисалы кир агынды суулар кайра айланып отуруп, кайра эле тиги пайдаланууга мүмкүн экен да. Анан мисалы ошол пляжына бардык, пляжында барып тиги сууга түшүп келгенден кийин душуна түшсөң 1 евро төлөйсүң. 1 еврога берилген душтагы суу 1 мүнөткө жетет. Дагы 1 мүнөткө улантайын десең, дагы 1 евро. Анан ошондо башка адам аябай нааразы болду да. Булар эмне ар бир 1 мүнөттүк сууну 1 еврога сатышат. А бирок менде такыр башка мамиле болду. Мен кайра баа бердим. Демек булар ошо суунун баалуулугун таанып, суунун баалуулугун билип, ошо сууга мамилеси такыр башка депчи. Бизде ак мөңгүлүп алат деп коебуз, бизде суу көп. Ошон үчүн бизде сууну бактабайбыз да, мындай карагандайчы. Ал эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, бизде Байман эле баягы жайында боз үй төгө коюп, же болбосо жанакындай кыска учурга бир нерселерди ача коюп эле, анан биз көнгөндөй эле жана септик казып, аң казып эле, анан ошого эле суулар ашып ташып эле көлгө өзүнүн зыянын тийгизип атат да. Ушул монун баарын силер көрүп турган бияктагы суулар, бул агынды суулар өзүнүн 3 баскычы бар. Бул биологиялык тазалоо. Негизи мындай терминологияга кайрылсак, баштапкысы бул механикалык тазалоо, жанакы кагаз, башка биологияга таандык эмес материалдар ошол жакта тутулат. Андан бери өтүп, биякта жалаң биологиялык тазалоодан өтүүчү агынды суулар денитрофикация, нитрификация анын аягында сузулуп, ошол тазаланып өтчү баскыч. Ошондо бул системадан өткөн суу аягында 96-97% тазаланып, мисалы жана жаандын суусунан барабар да, айлана чөйрөгө зыяндыгы жок. Тазаланган суу кайра келип бул дааратканага колдонууга пайдаланылат. Анан өзүңүздөр көргөндөй, тазаланган суунун деңгээли бул бөтөлкөдөн көрсөк болот. Жана мен айтып өткөндөй, тазаланган суу көп максаттуу пайдаланылат. Анан бир реалдуу пайдаланган максаты бул ошол технологиянын жанында эле турган дааратканада экинчи жолу айланып келип, бияктан пайдаланылат да. Мисалы ошол эң алдыңкы өнүккөн өлкөлөр, алар эбак эле бир түшүнүккө келди да, бул айлана чөйрө биздин баягы экосистема өзүнүн чеги бар. Анан бир күнү ал чектен чыгып кетсе, бул чоң бир кыйроолорго алып келиши мүмкүн да. Ошол себептен ошол экосистеманын балансын бузбаш үчүн адам баласы өзүнүн интеллектин, ишкерчилик баягы шыгын жана капиталын ошо экосистеманын балансын сактап, ошол эле учурда баягы ийгиликтүү бай мамлекет болуп кала бериш бир амалын издеп, анан ошол себептен жанагы мисалы биз көрүп аткан тиги күн батареялары ойлонуп табылды. Азыр Японияда жанагы суудан жүргөн автоунаалар, же болбосо ошол эле жана айтып коет эмеспи, гибрид моторлор депчи, жаңы бул муундагы машинелер, же болбосо Tesla машинеси Америкада. Бул ошол жанагы жашыл экономиканын негизинде, баалуулуктардын негизинде түптөлгөн инновациялар да. Анан менде ошол бир арзум бар, тиги кыргыз эгерде айфонду пайдаланганды билсе, ошондой эле жашыл технологияларын өзүнүн жашоосунда пайдаланса, жашоосу бир кыйла жеңил болмок. Жана бизде айлана чөйрөгө дагы мамилебиз такыр башкача болмок да. Агындыларды тазалоочу бул система экологиялык маселелерди гана чечпестен экономикалык эффектиси дагы бар. Мисалга Батыш Европада энергетикалык жактан көз карандысы болгон бүтүндөй айылдар бар. Алардын муктаждыгын биогаз станциялары камсыздайт. Табигый энергия ресурстарын иштетүүгө салынган инвестициялардын көлөмү азыр $190 миллиард түзөт. Адистер 2030 жылга карата бул көрсөткүч 3 эсе өсүп, $630 миллиардка жетет деп болжошууда. Акыркы 10 жылда Европада 3000 биогаз станциялары курулган. Алардын жалпы кубаттуулугу 2000 мегаватты түзөт.
Миллион киши жашаган шаарда, мисалга Бишкекте канализациялык агындылардан саатына 1,5 мегаватт саат электр кубатын чыгарган биогаз станциясы курууга болот. Эгер бир үй бүлө айына орточо 300 киловатт саат электр энергиясын колдонот десек, станциянын 1 суткалык нормасы 128 квартирага жетет. Бир айда болсо 380-40 үй чарбасын электр кубатынан бере алат. Бул деген 9 кабаттуу 70 үй же шаардын 2 кичи району. Биогаз станцияларын Кыргызстанда орнотунун баасы киловатт сааты үчүн $1000 $1400 чейин турат. Эң эле жогорку баа менен алсак, жалпы Бишкектин канализациялык агындыларын иштете турган станция $2,240,000 турат. Мындай биогаз станциясы саатына 1600 киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат. Ошондо бир айлык көрсөткүч 1,152,000 киловатт саатка барабар болот. 70 тыйындык тариф менен эсептегенде бул станцияны курууга салынган инвестиция өзүн 14 жылда актайт. Бирок бул жерде баштапкы инвестициядан сырткаркы станцияны иштетүүгө кеткен чыгымдар эске алынган жок. Ар кандай эсептөөлөр боюнча биогаз станциясында иштетилген электр энергиянын өздүк наркы 3 сомду түзөт. Мындай тариф менен санаганда салынган инвестицияны 3 жылда кайтарууга болот. Дүйнөлүк тенденцияга карап көрсөк, экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдө экологияга аяр мамиле кылып, күрөң экономикадан жашыл экономикага өтүшүүдө. Демек, коомдун социалдык өнүгүүсүндө карап көрсөк, алгач бизди курсак маселеси ойлондурат. Бул этапта тамактын сапаты эмес, курсактын тойгон эсеп. Андан кийин кийим-кечи, оокат кызыктырат. Финансылык абалыбыз улам жакшырган сайын кымбат баалуу буюм, кан сарай, көңүл ачууга акча чача баштайбыз. Бул этаптын баарын өтүп, күнүмдүк муктаждыктарыбызды камсыз кылган соң, сергек жашоо образы жөнүндө ойлонуп, туура тамактанууга, спорт менен машыгууга өтөбүз. Ал эми табиятка болгон аяр мамиле адамзаттын өнүгүүсүнүн эң жогорку этабы болсо керек. Кунак жашоо образы демекчи, чыгыш ашканасы басымдуулук кылган Бишкекте дагы адамдарды туура тамактанууга үгүттөгөн жана баардык калориялары балансталган меню сунуштаган кафелер пайда болууда. Менин бизнесим рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышында Slim Fit кафесинин негиздөөчүсү Кадыр Байматов эмне үчүн бизнестин дал ушул түрүн тандап алганын айтып берет. Нам именно в тот момент, когда мы сами стали сторонниками здорового питания, биз өзүбүз фитнес менен машыгып баштагандан тарта туура тамактанууга өзгөчө маани берип баштаганбыз. Себеби ал нерсеге абдан дыкат мамиле кылуу керек. Маселен, бүгүн тоок этин жеш керек болсо, анда атайын жайга барып тамактанууга туура келет. Анткени башка тамактын түрлөрү пайдасыз. Эгерде бизге эт жеш керек болсо, айтайын шишкебек жасаган жайга барып, анын курамындагы майдын көлөмүнүн аз болгонуна көңүл бурабыз. Жыйынтыгында бул нерседен тажап жада калса, кээде өзүбүздүн жаныбызга бизге туура келген тамак ала жүрчүбүз. брали еду с собой. И когда мы увидели, что есть определенный спрос на это, но нету предложения, Биз мындай ашканага суроо талап бар экенин, бирок сунуш жок экенин көргөн соң, бизде ушул идея пайда болду. Биринчиден, даамдык сапатка, экинчиден, туура тандалган мөмө жемиштерге өзгөчө көңүл буруу керек. Биздин ашканада майонез, кетчуп өңдүү кошулмалар колдонулбайт. Айрым кошумча татымдарды өзүбүз даярдайбыз. Дайыма экологиялык таза продуктуну пайдаланууга аракет кылабыз. Ал эми үчүнчү сапат бул баасынын жеткиликтүүлүгү. почему доступность? Потому что здоровое питание – это не разовый прием пищи, да, от которого вам станет очень легко, очень хорошо. Анткени элдер диета дегенде кандайдыр бир белгиленген убакытты түшүнүшөт. Мисалы, 2 жума же 3 жума диета кармап, бир жыйынтыкка келишет. Андан соң кайрадан мурунку абалына келгендерин байкашат. Ошол себептен туура тамактануу, ага туура мамиле кылуу бүт жашооңдун маңызына айланат. Это третий фактор, немаловажный. Здоровый образ жизни и здоровое питание – это уже целый образ жизни, да, он должен быть. Эгерде дайыма бир форманы сактап калуу үчүн бул эрежелерди эстен чыгарбоо керек. Изначально мы очень много сами. Башында биз диета тууралуу абдан көп издөөлөрдү кылып, аналитикалык программаларды да байкап жүрдүк. По распознаванию нашего меню, например, если прочитать все позиции, то они похожи на такие же блюда. Бул жактагы сиздер көрүп турган позицияларды окусам, жалпысынан башка ашканалардын менюсуна окшош эле. Мисалы, бизде вегетариандык ашкананы сурап калышат. Андай түрдөгү тамактар жалбырактын сүрөтү менен белгиленип көрүнүп турат. Жана алардын курамында эт, сүт азыктары кошулбастан жасалган. Баардыгы өстүрүлгөн негизде даярдалат. Основе. Вот. Потом, если брать Ал эми биздин менюнун 3-чү бөлүгүнө келсек, бул жакта кызгыл түстө белгиленген белгилер бар. Алар жылдызча түрүндө белгиленип, үстүнө сироп жана десерт деп белгиленген. Алардын курамында шекер бар. Ал эми шекер майларды жоготуучу углевод катары саналат. Такай туура тамактанып жүргөн киши муну жуманын бир күнүндө, диетанын тили менен айтканда, эс алган күнү бул тамактарды жесе болот. правильной диеты, то есть он может позволить себе это. После этого, когда мы уже детально
Ушундан улам тамактануунун балансын деталдуу түрдө изилдеп бүткөн соң, өзүбүздүн москвалык диетолог досторубузга кайрылдык. Эми келечекте аларды бул жака программаны туура түзүү үчүн чакырууга аракеттерибизди кылабыз. Албетте, бул кеңейтилген форматта жүргүзүлөт. Чтобы это уже будет как бы более расширенная программа. Но это пока что... Өзүбүз болсо квалификацияны жогорулатууга катышууну пландап жатабыз. Бул жаатта канча да тажрыйбабыз болгондуктан, жай айларынын аягында практикага барууну жана ошондой эле жамаатыбызды да окууга алып барууну чечтик. Меньше всего добавок, то есть... Кошулмалардын аз колдонулушу, продуктуну туура тандоо, алардын экологиялык жактан тазалыгы өтө маанилүү. Эгерде туура тандалган продукт болсо жана даярдалышы туура болсо, тамактын сапаты да өзгөчө болот. Когда правильно отобранный продукт, то и при правильном приготовлении уже сохраняются все правильные вкусовые качества. Я думаю, у нас весь процесс приготовления... Менин оюмча, даярдоонун бардык процесси, жада калса башкы тамакты даярдоо убактысы жалпысынан 12 мүнөттү түзөт. Анткени бул процессти аткаруу эң жөнөкөй жол менен аткарылат. Биз муну атайын үйрөнөбүз, себеби ага кылдаттык менен мамиле кылышыбыз зарыл. Биздин шаарда ушуга окшогон көптөгөн мисалдар кездешет. Айталы, байланышкан тамактануу жайлары бар. Анткени менен билимдин жоктугу алар үчүн чоң жоготууну алып келиши белгилүү. Принесет потом урон большой. Например, нужно всегда соблюдать минимальное количество калорий приемов в день. Мисалы, дайыма тамактагы калорийдин күнүмдүк минималдуу көрсөткүчүн сактоо керек. Клиенттер бир жумалык меню программасын сураганда, аны менен кошо бир күндүк минималдуу калорийдин санын дагы беребиз. Калорийдин саны орточо диапазондо 2200дөн 1800гө чейин болуусу керек. Бул көрсөткүчтүн төмөн болгон учурда адамдын нерв системасынын бузулушуна алып келет. Келечекте ден соолукка өз кедергисин тийгизиши мүмкүн. Нервной системе, то есть и в дальнейшем это уже скажется на вашем здоровье. У нас перспективы хорошие, потому что у нас есть свой костяк. Перспектива жакшы. Себеби биздин негизибиз бар. Рыноктун кандайдыр бир бөлүгүндө чыгыш ашканаларынын арасында өзүбүздүн ордубузду ээлеп турабыз. Бул жактан көптөгөн адамдар менен таанышып калганбыз. Жана ошол эле адамдар бизге өздөрүнүн кеңештери менен бөлүшүп турушат. Алар дайыма бизге жакшы иштерин көрсөтүшөт. Кээде өздүк менюларында жасап келип бөлүшүшөт. Бул дагы биз үчүн абдан маанилүү болгондуктан өзүбүздүн жаңы багыттарыбызды ачууга аракет кылабыз. И мы всегда это учитываем, вкусы и предпочтения наших постоянных клиентов. И пытаемся что-то новое уже привносить в нашу кухню. Биз өнүккөн өлкөлөрдүн жарандарынан кем калбай, алар сыяктуу эле бийик технологияларды колдонууга кызыгабыз. Алар сыяктуу эле дүйнө кыдырып саякаттаганды үйрөнүп келе жатабыз. Мына ошол барган жерлерибизден чет элдиктердин жакшы маданиятын, алды менен таштандыгы болгон туура мамилесин көчүрүп келсек, бул маселени чечүүгө ар бирибиз салым кошо алат белек деген ишеним бар. Ишиңизге ийгилик.